Şu balдарımdın жакшылык күндөрүгө Кудай кайтарып берди мени. Şu ойдон качканмын, şu ойдон келиптим. Дагы башка үй жоктор дагы көп. Ошолорго дагы колдон келишинче жардам берелик. Эми биз кыргыз эли кичинекей эле элбиз. Солдаттарга буйрук барам, тажиктерди өлтүрүлдү. Жүзгө кирген кайнатам бар. Качып булардын айылга барабыз биз. Бизге да мылтыктын добушу угулуп турат. Минометти таштап турду, атып турду. 3 жолу снаряд түштү. Өлгөндөр бар экен. Качалбай калгандардан. Энесине атам дегенде сенде дагы энең барбы деген экен. Сол чегара чечилсе эле баары үйүндө жашайт. Бул күндөр да өтүп кетет. Ыйлабаңыздар, кайгырбаңыздар. Баткендин Лелек районунун Жаштык айылынан келдим. 3 балалы балам бар. Балдарыбыз менен кече түндө келгенбиз. Күн эртең менен бул жакка алып келди бизди. Ошол согуш башталгандан качып Дархым деген айылда 4 күн турдук. Андан кийин анан бул жакка келдик. Эже өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Менби? Атыңыз, жашыңыз канча? Мен Дархым айылынан турамын, Лейлек районунун Дархым деген жериден. Анан Сыдыкова Махабат атым. Өзүм гемодиализ алам. 2 жыл болуп калды. Гемодиализди алып бул жерде жүрөт элем. Анан үйгө кеткен элем. Бир 3 ай болуп калды эле да. Балам квартирада жашайт эле. Кенен эле жүрсөм, Баткенге каттап турат элем да. Баткенге каттап турат элем. Анан резко эле уруш башталып кетип, иш жака өтө албай калдым. 2 күн, 3 күндө бир алат элем, 5-6 күн жүрүп калдым арада. Ооруп, өтө кыйналганымдан анан бияктан Минздравтар жардам берип немеге салды. Самолетко салды бирдеке кылып. Ошол Исфанадан бир жаман жол менен бардык. Жол жок. Баягы сталба курган жол тоодун арасынан сүлүктүгү ачтык да бир жаман жол менен уруш токтогондон кийин барыбынан шокко военный неме самолетко салды. Ошко келип токтоп анан дагы кантка келип түштүк. Келип түшсөк өзүм сылабый болуп начарланып эди. Бир жерге алып барып сиздерди карайбыз деди да, ого кулак салбай зорго келип, эртеси күн Сары Токтурга барып 2 күн гемодиализиме барып, анан өзүмө жакшы келип калдым. Бу жерде балам квартирада турат эле. Şu ойдон качканмын, şu ойдон келиптим. Көйнөк кийим жок. Ана аркамда энди балдарым, неберелерим келе жатат. Жүзгө кирген кайнатам бар. Ошолорду алып келе жатат, эрте саар менен түшүп калат. Олор жолдо немеде кадам жайда эле туруп калды эле, токтосо кайтып кетебиз деп. Неберелерим менен бир 7-8 неберем бар. Ошо кайтып кетебиз десе, кайрадан элдер кача баштаптыр. Бизге да мылтыктын добушу угулуп турат. Бирок жакын эле бир эле дөң тосуп турат да бизди дагычы. Ошо бир күн саар 6-да башталды, 5-те. Ошонан кетип түнкү саат немеге чейин даңгылдаган угулуп турду. Үйүбүзгө дагы өзүбүздүн туугандар качып келди ошол Жаштыктан. Арка зонадан туугандарым бар. Качып келип, анан олорду 2 күн карап туруп, анан мен өзүм оорукчан эдим, кеттим десем, олор дагы Бишкекке аркамдан келди. Бүткүл биздин айылдагы качып келди. Жөнөдү коркуп. Ошо эже сиздерге дайым эле айтып калганбызбы, дауышы угулуп турат депчи. Бул нерсе эми биринчи жолу болгон жок да. Сиздер бул башталган учурда эмне менен алек болуп аткансыздар? Биз эртең менен эрте туруп, кадимкидей эле балдар мектепке жөнөп жаткан, чайларды мектепке жөнөп жаткан болобуз. Ошол учурда эле бизге уже миномет менен ата баштайт да. Бам-бам эле деп түшө баштады. Ушу балдарыбызды алдык, документтерибизди оңойлоп койгонбуз да. Постоянно документтер оңойдо турат. Документти алдык, машинада күйөөм жок үчүн өзүм айдап чыгып жөнөдүк анан. Ошол жолдошум Москвада. Ушу балдарды алып чыкканга гана успеть эттик да. Бизден бир көчө нары эле уже түшүп жаткан. Аткылап жаткан да олар. Кийим алганга успеть эткенбиз жок. Анан эже айтып калбадыңызбы, биз көнүп калганбыз депчи. Коркуп. Буга чейинки дагы болуп турган учурда дагы ушундай учурлар кайталанчу эле.
коркуп калганбыз да, биз документтерди постоянно даярдап коюп коебуз. Бир рюкзакка салып, документтер турат бизде. Ошо октун үнү чыкты, ошол ич болбосо документ алып чыкканга оспет этишибиз керек да биз. Ошолорду алып, балдарды алып чыкканга оспет эттик, башкага оспет эткенбиз жок. Ошол учурда андан кийин чыккандан кийин кандай болду? Кайсы жакка бардыңыздар? Баягы угушубузга караганда тоо кеттерге дагы ошол жактарда туруп калгандар бар. Ошол айылыбыздан чыккандан кийин өзүбүздүн мына Даркым айылга келчү жолубуз бар да биздин. Постоянно каттачу. Ал жолдон барсак, миномет менен аткылайт. Ошого адыр аралап бара турган жол бар, өйтө машин жүрбөйт да. Ушундай случай болсо жүрөбүз. Ошол жолго барып, ошол жолдон чыгып кетип бараткан жерибизде шайка минометти таштап турду, атып турду. Биз дөңдөн, мынандай эле дөңдөр бар да, эсталбай чыгарган, бир жол эле булдозур жүргөн эле. Жол эмес ол. Просто эле тоо. Анча жерлерден жүргөндө бизден бир 300 метр эле аткылап жатты да. Балдар көрүп турду, өзүбүз ham көрүп турдук. Машинабыз чыга албайт, пешком качып кетип калайбыз. Ошентип, ошол жерден чыгып, анан чыккандан кийин өлүп булардын айылга барабыз да. Негизи эле эже ал өзүңүздөрдүн баягы туугандарыңыздар дагы азыр айылда калгандары барбы? Эркек балдарда. Эркектер калган, эркек балдар калган. Аталар. Үйлөргө барып жашабайт болсо киргизбейт да. Азыр булар чек арада эч ондо Чек-арада булардын айылы. Биздин айылыбызда эркектер калды, аялдар, бала чакалар чыкты. Качып булардын айылга барабыз биз. Жогоракта тоодо деп. Сәл тоорак. Бирок булар жакка да Биз жакка ham эле угулатып, угулат бирок тосуп турат да биз жакчы. коопсузураак деп булар жакка качабыз. Кече шейтте 4 күн тургандан кийин ана Баткенде 4 көчө бар да. Ошо 4 көчө 2 күнгө ачылып туруп, кийин жабылат, ачылбайт деген үчүн биз бардыгыбыз балдарыбыз менен бияка жөнөдүк анан. Бишкекке келдик. 4 көчө жабылса биз аны кетебиз, эч чалбайбыз. Үй жай эмне экенин сурап көрдүңүзбү айылдагы кошуналар? Үй жай кошуналар алы бар эле экен биздики. Биздин кошуналарыбыздын баардыгы күйөөлөрү Москвада да. Жалаң эле аялдарыбыз биздин кошуналар. Ошо айыл башчылар эмди чекеден карап атат, жарылган снаряддарды жарабыз, анан кийин келесиңер деди. Анан кийин барабыз да. Балдарга деле баягы зыян тийбей койбойт да, булардын деле психологиялык жактан ойлогону, корккону, стресске дагы түшүп атат эже, байкасаңыздар. Балдар стресске түшүп, шетте эс ооп, ошентип алып келебиз да балдарыбызды. Ооруганы оору. Ар кандай случай болуп атат. Болду, ошол атышта болду. Кача албай калгандарды атты. Азыр ошо мына Максат айылында дагы ошол өлгөндөр бар экен. Кача албай калгандардан дагы. Атты, мисалы үчүн, ушу биздин Конша айылдан эле бир Жугуледе бир бала ата-энеси менен качкан экен. Атасы менен ал баланы атыптыр да, анан энесине атам дегенде сенде дагы энең барбы деген экен, чыгып атат. Ошондо анан аталбай калыптыр да балары. Жайын жегенби, ошондой случайлар болду. Атып таштадым ана балдарды. Качып каналдан өткөндөрдү атты. Балдарыңыздар деле баягы октун үнүн угушуп, булар деле көнүп деле калышты окшойт да. Карап качабыз. Качабыз дейт да. Кайга качабыз дейт. Кичкене неберем дагы кайга качайык дейт. Кимдин машинеси менен кайга качабыз деп балдарым уже көнүп калган да. Октун үнү чыгыш менен бардыгыбыз чыгабыз көчөгө. Машинеси жоктор, машинеси барларга илешет. Машинеси барлар балдарын алып качат. Уже көнүп калганбыз да биз. Эже сиз айтып калдыңызбы, кичинекей неберелерим үчүн ушул нерсени айтат деп. Кичкене 4 жашар кызым ошол атыш болгондо үйүбүзгө толтура меймандар барса, неме олар сүйлөсө кулагы кириптир, тезирээк эле качайык, болун тез качайык деп аркаңдан ээрчип жүрөт. Ой биз качпайбыз деп коем. Олар сүйлөсө кулагы кирет экен да. Кыз неберем. Анда дагы уктап жатсак дагы бир жактан салют атылса ham, же машинанын баллону жарылса ham, уже биз даярбыз да. Оларды мектепке баргандар энди мектепке барып, анан десатка баргандар энди десатка барганда, тез үйүңөргө кетип калгалар. Энди жеткирсе эле кабар келди, тез алып кеткиле деп.
Ana ошондо балдардын трески немесиге барат экен да, жаш балдардан. Качат экенбиз, тез качат экенбиз деп келди десаттан эле. Өңөргө тез кеткиле десе эле. Ошо балдарды ham Уже сүйлөгөн сөздү уже тез неме кылат, кабыл алат да. мектепке барсаң, кайтканда түз үйгө кайт дейбиз да, уже кооптуу да айылда. Любой время башташы мүмкүн да тажикта. Саар менен жөнөгөндө эртең мектепке балдарыбыз жөнөтөбүз. Мектепке бар, сабак бүттү, туура үйгө кайт. Эгер бир элеги кабар угуп калсаң, тез кайт, окууга кайта бер дейбиз биз. Анан мынакей азыр Бишкекке келдиңиздер, чындыгында бирөөнүн үйүндө деле отурукташып турган деле бул аябай оор. Тамак ашкан болот, бүгүн кечеңизде бир эле кийим менен чыккан экенсиз. Азыр энди бүгүн келдик, баарыбыз деле биширип жеп отурабыз. Иш жактан биз иштекени түшүнбөйбүз ham, билбейбиз ham. Каяка барышыбызды билбейбиз. Ушинтип эле отурабыз, баарыбызды биширип жеп эле отурабыз азыр бүгүндөн бери. Саар келген булар. Балдарыңыздын кийим нечеси? Ушул кийинип турган эле кийимибиз менен чыгып келебиз. Мектеп кийим дейди, мектеп кийимиңди чеч тагын, үй кийимиңди ки дедик, энди ак кара менен жүрбөй деп. Şu kiyimini kiygen, şu boydan kiygen Kiyim takmayın. Мынакей ал жакта чындыгында барып көргөн эмеспиз, бирок эркек балдар ал жактан көп нерсени көрсө керек. Эми айтсаң, ошол учурдагы абал кандай болду? Ал өтө оор болду. Мектепке барганда эле мен жөн эле келдим. Саат 8:30 мектеп сабак башталат эле. Мен кийинип энди жөн алсам, keyin inim keldi, shunday bo'lib o'tadi ekan deb. Keyin enam telefonda ochib gruppani qarasalar, keyin boshtalibdir deb. Keyin biz bir ele dardan olsak, keyin 3 jol snaryad tushdi. Bir qayta. Keyin darvozani ele ochib, keyin qayrab boyaqsa, kiyim olishga bir üstüzdagi kiyim bilan dokumentlar olganmiz. Shol menle chiqib qaytib kelganmiz. Машинаны чыгарып велосипед еттик да. Darvozani Жигит болгондон кийин ичиңде бир нерсе ойгонот дейм, ушунчалык бүт нерсеңди алып атса, бүт нерсеңди өрттөп жок кылып атса, сенин алдыдагы кыялың кандай? Менин кыялым ушул чегара эле чечилсе болду, ал жагы талып кетет деп ойлойм. Нече сиз гемодиализ алат экенсиз? Азыр эми ал өзүнүн нормасында эле болот абы, же дагы албай калган учурлар болот абы? Жок, ошол күндөрү ала албай калдым да. Ошол убакта жакшы эле Батикенге барып келип алат элем. 2 сааттык жолда барып келип алат элем. Үйдө эле жүрөт элем. Биякта жүрө берип сыгылып кеттим. Күйөөм дагы оорукчан, өзүм оорукчан. Шаарда жүрө берип, квартира төлөйбүз. Тамак иштегендей болот. Эndi анан үйүмө эле барып жүрүп жашайынчы деп баардык кийимдеримди алып кетип калдым. Кетким бияктан шаардан көңүлүм калыпчы. 15 жылдан бери ооруйм өзү. Былтыр комаларга түшүп калып, ушинтип жакшы болуп калганым бул энди жөн эле жаман неме болуп жүрдү. Кошумча болду. Качпадың? 8. Канчанчы класста окуйсуң? 2. Калбек, ошол силерге деген ок атылып аткан учурда силер эмне кылып аткан эле? Бизбе? Туруп мектепке он жөн отурду. Анан качабыз деди, анан качтык машинада чыгарып. Корктуңбу аябай? Анан эмне кылдыңар? Кайсы жакка бардыңар? Тарыхымга бардык. Калбек, чоңоюнда ким болосуң? Президент болгондо эмне жумуштарды кыласың? Солдаттарга буйрук берем, тажиктерди өлтүрүлдү деп. Гемодиализ алганыма ошол былтыр 1-март күнү түшкөнмүн. Ошонун бери анан нары барып бери келип жүрүп 3 ай акча төлөдүм. Бардыгы элдер жардам берип жүгөрдү. Балдарым бар эле. Балдарым ыкыбалга жакшы болду. Ушинтип азыр бири уулум калган үйлөй турган азыр. Ошо балдарымдын жакшылык күндөрүгө Кудай кайтарып берди мени. Өтө катты оорудум сиңдим. Ушинтип ушу шаарда жүрөмүн. Кыйналам, бирок өзүм дардым ичимде, дагы иштекке кайтпайм, 5 убак намазымды окуп, Кудайдан суранып,
Şu balamda üylөгөнмүн. 6 nevrim var. Kızımda 4, balamda 2. Bir balam üylөнө турган. Ушулардын бактыга жакшы болуп калдым. Ошол жерде жүрөт элем энди шаарда. Кыйналып кеттик, өтө эле кыйналып кеттим. Анан айылга кеттим эле. Кече ушунтойнан качып келдим. Оякта дагы Батикенге каттап жүрдүм. Үйүмдөчү. Бирок бирдеке кызычуу бир неме болсо давлениям көтөрүлүп кетет. Ошонтип Минздрав жардам берип жүгөрүп кечээ дагы. Ушул военный самолетторго салды. Мен ушу немени иштегендерге, президенттин иштегендери бардыгы жакшы. Бир жактан көзөмөлдөп турат. Бардыгын ишиге ийгилик каалайм. Омурлары узун болсун. Мамлекеттин шунчалык бар экениге ыраазымын. Бардык жокту карап турат. Гемодиализде дагы жакшы карайт. Баарын жакшы карайт. Кыргызстандын ынтымагыга бардык элдер таң калыштуу болуп атат. Башка мамлекеттер дагы мындай ынтымакты эч ким кыла албайтам, көрсөтө албайтам кыргыздын. Кайердесин, каетке келдиңиздер, эме берейик, кайет десиңер деп бардыгы тактап кайерден болсо дагы келип карап кабар алып турат. Силердей акылы ташты жарган кыздарга чоң рахмат. Бактылуу болгула кыздарыңыз. Балдарым бардыгыңар, келечегиңер алдыңарда. Өзүм элдикке кирдим, 73-жылгымын. Şu bir жагынан мен өтө кубанычтамын. Şu мамлекеттин иштеп атканыгачы. Баары эле кайерде болсо азыр качкындарды дагы карап турат. Бизге окшогондорду дагы карап турат. Гемодиализге түшкөндөрдү дагы көзөмөлдөп турат. Şu Минздрав жардам берип жүгөрүп, şu военныйлерге звонок кылып мени самолетке салдырды. Агар бир күн турганымда өлүп калат эдим сиңдим. Бирок раса кыйналып атат элем да. Уже аба жетишпей куса баштадым эди. Ошо кечээ күнүчү. Уже ала албай калдым да убагыда. Бадандарым чымырай баштады эди. Ошо Минздрав жардам берип жүгөрүп, мени терүү салдылар бакырып жүрүп. Рахмат, ошого мен курсанмын. Рахмат, бардыгыңарга рахмат. Бүгін баяғы ешкімге білмейлі ақырын келіп сіздерге жолып кетелі дегенбіз, көрсе бұл жақтан журналисттер да келіп қалған екен. Анан учурдан пайдаланып дагы айтып калабыз, ошо YouTube'дан бизди көрүп аткандар болсо, сиздер дагы сураштырып туруңуздар, карап туруңуздар, эки жакты баягы байкап турабыз. Дагы ушу эжекелерге окшогон бала чакасы менен дагы эжекелер дагы жакшы мына ушундай биякта эжекелер Кудай буйруп ушу сиздер тосуп калган экен. Дагы башка үй жоктор дагы көп. Ошолорго дагы колдон келишинче жардам берелик. Эми биз кыргыз эли кичинекей эле элбиз. Анан бири-бирибизге ушундай учурда көмөк көргөзүп, бири-бирибизди колдоп кетсек, биздин буюрса чек арабыз да бекемделип калса, анан бул күндөр да өтүп кетет. Ыйлабаңыздар, кайгырбаңыздар. Биз барбыз. Көптөгөн жардам берген адамдар бар. Кудайым буюрса мындай эч эмеде калбайсыздар. Эң негизгиси ошо тынчып ушу балдардагы мектептерине барып, Кудай буюрса, мал чарбаңыздар менен барып алек болуп, бардыгы ойлогондой болсун. Мындай жакшы күндөр келип, ошо сиздер ушул биздин талантыбызга күбө болуп, ошо биздин концерттерибизде жакшы көңүл ачып отурган күндөр келсин, Кудайым буюрса. Ошол эми биз деле сиздердей кайгырып, биз деле жүрөгүбүз сыздап атат бул жакта. Көрүп атабыз, билип атабыз, интернетте эмелерди окуп атабыз. Мына бүгүн өзүңүздөргө да келип жолугуп атабыз. Кайгырбаңыздар, Кудай буюрса, бүт бардык жаман нерселердин баарысы артта калып кетет. Бул убактылуу ушундай оорчулукту бир аз чогуу көтөрүштүн даярбыз, Кудай буюрса.